Москва шаарындагы мекенештер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Эми WhatsApp'та жаңы функциялар пайда болот. WhatsApp мессенджери жакында жаңы функцияларды киргизет. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Андагы маалыматка таянсак, эми сиз өзүңүздүн WhatsApp мессенджериңиз аркылуу башка социалдык тармактардын шилтемелерин бөлүшө аласыз. Ошондой эле топтук чаттардын катышуучулары үчүн жарлыктар пайда болот. Учурда WhatsApp мессенджеринин колдонуучулары өзүнүн аты жөнү, телефон номуру жана акыркы иш аракети тууралуу маалымат бөлүшө алат. Жакында жаңы кошулган функция аркылуу башка социалдык тармактардын шилтемелерин өз профилиңизде калтырууга мүмкүн болот. Ал эми топтук чаттардын катышуучулары үчүн жарлыктар пайда болгондо сүйлөшүү учурунда кимдин онлайн экенин байкап турууга болот. Халифат түзүүгө чакырык жасаган шектүүлөр кармалды. Өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Якын Инкар уюмунун 4 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция тарабынан YouTube платформасында шек жараткан аккаунтта халифат түзүүгө чакырыктарды камтыган видеоматериалдар жарыяланган аныкталган. Факты боюнча экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 46-53 жаштагы жана 41 жаштагы эки жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Трамп менен Путин жолугушуусу өтө турган өлкө белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп анын Орусия лидери Владимир Путин менен пландалган жолугушуусу Сауд Аравиясында болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал Путин менен болгон телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Ак үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтканын чет элдик басылмалар жазып чыкты. Эки өлкө башчысы Москва менен Украинанын ортосундагы согуш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү күтүлүүдө. Буга чейин Путин менен Трамп телефон аркылуу 1,5 саат сүйлөшкөнү белгилүү болду. Дональд Трамп Украина 2014 жылдагы чек арасын кайтарып ала албай турганын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын 2014 жылдагы чек араларына кайтып келиши күмөн деп атады. Бул тууралуу ал журналисттер менен болгон маегинде билдирди. Анын айтымында Киев Орусиянын көзөмөлүнө алынган аймактарды эми толук кайтарып ала албайт. Менин оюмча ушундай. Ооба, бул күмөндүү нерсе. Эми Украина 2014 жылдагы чек арасына кайтып келе албайт. Орусия басып алган аймактарды кайтарып бербейт деген Трамп. Ошол эле учурда Трамп Орусия тарабынан оккупацияланган аймактардын бир бөлүгү Украинанын көзөмөлүнө кайтып келерин бир нече жолу кайталаган. Бычак менен коркутушкан. Ошто таң атпай батир жашоочулары каракталды. Ош шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирге кирип жашоочуларын карактаганга шектелгендер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13 февралда шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык 35-29 жана 18 жаштагы жабырлануучулар батирде убактылуу жашап келишкен. Шектүүлөр 7 февралда таңкы саат 5:00 чамасында батирге кирип, жашоочуларды бычак менен коркутушуп, алардын 8.000 сомдук иллюминатор үлгүсүндөгү кол саатын, 2 дана iPhone 13 Pro, 1 дана Redmi үлгүсүндөгү телефондорун, 28.000 сом накталай акчасын тартып алышкан. Факты каракчылык менен кылмыш иши козголуп, чектүү делген 3 жаран 9 февралда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алардан далил буюм катары тартып алынган телефондор табылып алынган. Кармалгандардын өздүктөрү такталды. Алар Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Байрак айылынын 20 жаштагы тургуну. Ош шаарында убактылуу жашайт, эч жерде иштебейт, спорт клубдардын биринде машыгат. Ош облусунун Кара Суу районунун Телман айылынын 20 жаштагы тургуну иштебейт. Ош облусунун Өзгөн районунун Аракөл айылынын 21 жаштагы тургуну эч жерде иштебейт. Булак Супер Кежи. Орусия лидери Трамп менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эмне кеп? Орусиянын лидери Владимир Путин АКШнын президенти Дональд Трампты Москвага чакырды. Алар 1,5 саат телефон аркылуу байланышты. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Эки өлкөнүн лидерлери эмнелерге токтолду. Трамп менен Путин сүйлөшүүлөрдү өткөрүү боюнча жардамчыларына тапшырма беришет. Сүйлөшүүлөрдү Борбордук чалгындоо башкармасы, мамлекеттик катчы, улуттук коопсуздук кызматы уюштурат. Лидерлер Орусия менен АКШнын жарандарын алмашууну талкуулашты. Вашингтон жетишилген макулдашуулардын аткарылышына кепилдик берди.
Путин сүйлөшүү аркылуу гана Украинадагы кырдаалды жөнгө салууга боло тургандыгын Трамп менен макулдашты. Путин Украинадагы жаңжалдын түпкү себептерин жок кылууну жактады. Путин биргелешип иштөөгө убакыт келгенин айтты. Москва АКШдан Орусияга келүүчү каалаган бийлик өкүлдөрүн кабыл ала тургандыгын билдирген. Булак Су Беркежи.